Саякбай Каралаев деген ысым кыргыз элинин оозеки айтуучулук өнөрдүн биздин сан инсап Манастын өзүндө так оорду бар 20-кылымдын гомери Саякбай Каралаев деп айтылып келет. Саякбай Каралаевдин оозундагы сөзү, көөдөнүндөгү көзү бул өтө касиет менен ширелген улуулук деп айтсак жарашат. Ыйык нерсе туюк болот дейт кыргыз. Аян болбой, баян болбойт дейт кыргыз. Мына ошол аяны менен баянын айтып келген Саякбай Каралаевдин варианты боюнча бүгүнкү күндө бүтүн кыргыз Манасты таанып, Манасты билип, Манастагы окуяларды, биз Манастагы окуялар, Манастын ичи сыртынан гана айтып жүрө беребиз көп учурда. Бир нерсени көңүл бурушубуз керек. Манаста саясат дагы бар. Манаста эл аралык байланыш да бар. Манаста маданият да бар. Манаста экономика дагы бар. Манастын ичинде кыскасы баардык тармак бар. Маданият да бар. Бүт баардык тармак бар. Биз ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анан мынауынтип көргөзмө өткөрүп аткандын пайдасы бул эң чоң. Бул көргөзмө мамлекеттик мекемелерде, ишканаларда көрсөтмө кылып атканы Саякбай Каралаев деген ким? Ал деген кыргызга кандай кызмат кылган? Анын орду кандай? Бүгүнкү күндө жаш муундар өсүп келатат, мисалы. Ошолор Саякбай Каралаев тууралуу эң жакшы түшүнүп билиши керек. Эң чоң нерсе бул бизде Манас. Мен дайыма айтып келем, эгер эр адамда 3 негизги документи бар. Ал төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү бар, анан паспортубуз бар, анан военный күбөлүгүбүз бар, туурабы? Ал эми кыргыз улутунун дагы ушундай 3 негизги документи бар десек болот. Кыргыз улутунун митиркеси Манаста, паспорту Чыңгызда, военный билети Чолпонбайда. Биз муну талашсыз айта алабыз. Ошон үчүн кыргыздын митиркеси болгон Манасыбызды доордон доорго, кылымдан кылымга өткөрүп келген Саякбай Каралаев. Саякбай Каралаевдин Кыргыз радиосунун алтын казынасында жазылып калган үнү, анын менен болгон маектер, мунун баарын угуп, көрүп чыккан адаммын. Саякбай Каралаевдин касиети, Саякбай Каралаевдин коомдогу орду, тарыхтагы орду өтө чоң инсан. Саякбай Каралаевди биз бүгүнкү күндө ошол анын дараметинин өнөр баккандыгын, анан жасалма эмес экендигин Саякбай Каралаевден көрө алабыз. Жаттама Манасчы эмес, бул деген көрөңгөлүү, жанагы аяны менен баянын айткан чыныгы Манасчы катары билебиз. Саякбай Каралаев атабыздын 130 жылдыгына карата Манас Улуттук Академиясы ушундай бир жакшынакай көргөзмө уюштуруп аткан экен. Саякбай деген бул өзү деңиздей окторулган, мухиттей бир ала салып турган ушундай бир кайталаңыз бир өтө чоң Манасчы да. Манасчы, алп Манасчылардын бири. Ошол Саякбай атабыз жөнүндө ошо Чыңгыз Айтматовдун көп чогуу жүрүп сүйлөгөн сөздөрү, жазган макалалары бар. Ошонун негизинде баягы Манастын негизинде анан кийин Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп айтканда сөзү бар. Бул бекеринен эмес. Манас деген бул бир карасаң кыргыз элинин ошо Айтматов да ошо белгилеп кеткени бар. Ар кайсы доорлор катмарларды чагылдырган тарых депчи. Бул эми кайсы бир доорго батпаган кыргыздын көп кылымдык доорлук тарыхын камтыган биринчиси тарыхый чыгарма, экинчиси бул кыргыздын рухуна айланып калган чыгарма да. Ошон үчүн азырга чейин баягы жаш балдардын түшүнө аян берип, Манас айтып калганы Манасты көрбөсө деле
айтып калган бекерден эмес. Ошол Кыргыздын канында жашаган, рухунда жашаган ошол Манас, ошол Манастын баягы Манас Семетей Сейтектин баягы кыргыздарга жеткирилип каршында Совет доорунда ушундай бир улуу чыгарманын, алып чыгарманын жазылып алынып элге жеткирген чоң иш болгон. Ошон үчүн баягы Чокон Валихановдун дагы ошол Одиссей, Илиададан дагы Гомердин бир нечеси чоң болгон, ондогон эсе чоң болгон. Ошол эле маалда кыргыздын тарыхын, астрономиясын бардык ушул дүйнө таанымын чагылдырган чыгарма деп айтканы бекер эмес. Анан ошол Саякбай атабыз Манас айтканда бир өзүн унутуп таштабайт экен да. Мезгилинде Манас кыргыздын чыгармасы, казактын чыгармасы деген тараштар болгондо Мухтар Абазов Казгуга алып барып, ошо Саякбай Каралаев Манас айткан экен. Анан баягы Каникейдин Тайторун чапканын көзүнөн сала жаш кетип айтканда Мухтар Абазов айткан экен. Көрдүңөрбү бул чыгарма кайсы элдики депчи. Анан чынын айтканда азыр деле кыргыз казак бир тууган деп коебуз. Азыр деле Манас айткан казактарыбыз бар. Бирок баягы биздики кара кыргыз деп атпайбы, чоң кыргыз, түптүү кыргыз дегендей ошол Манастын тикелей мураскору болуп калган элбиз да. Анан ошол Манас аркылуу биз дүйнөнү тааныйбыз. Манастагы алып образдар, ушундай бир кайталангыс сүрөттөөлөр адамдын жаш маалынан баштап эле каны жанында сиңип кошо жүрөт да. Ошол үчүн Манастын өзүнүн баягы асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй, касиеттүү кара жер желигинен түткөндөй деп Манастын кандай образын тузат бул ошончалык масштабдуу бир айчап чыган чыгарма. Ошондой эле баягы мындай кыргыз элинин кайгысын ошо Манас өлгөндөгүсүн айтат. Карага ыйлап, тал ыйлап, калың журттун баары ыйлап деп атат да. Мындай караганда азыркы биздин журналисттик сөз менен айтсак, эме деп эле тиги эл келди, Манас өлгөндө тиги эл келди, анан баардыгы кайгырды деп жазып салмакпыз да. Атигиде карага ыйлап, тал ыйлап, калың журттун баары ыйлап деген табият кош ыйлап деги эле өтө бир чоң жоготуу болгондугун карачы эки эле саат менен берип атат да. Ошон үчүн бул Манастын өзү алып, ошол Манасты көкүрөгүнө батырган Саякбай атабыз алып, бул кишинин ушундай кайталангыстыгы, өзүнүн баатырдыгы, тиги сүрөттөрүңөрдөн көрүлүп атпайбы жана Токонбаев күрө шагалып атат, ушундай тамаша көй, мындай жаштарга дагы мындай кыргыздын духун өткөргөн ушундай киши болгон да. Сөзмөрлүгү, образ менен ойлонгондугу деги эле бир кайталаңыз ажайып инсан да. Ошону силер Манас академиясы эскерип аткандыгыңар, момундай сонун көргөзмө уюштуруп аткандыгыңар чынын айтканда жүрөктү толкундатат. Бул иш ушу боюнча калбаш керек. Жанагы Манас ар бир кыргыз жүрөгүнө жеткендей эле Саякбай дагы ар бир кыргыздын эсинде түбөлүк сакталыш керек да.